Жашасаңыздар мына ушундай жерде жашаш керек экен да. Абасы таза, жайкышын салкын болгон сонун жерде биз турабыз. Кайсыл жерде турасаңыз, биз Ош шаарында Гүлбардын эле так эле центринде турабыз. Мен артымда турган могул жерде 8 сотик фундаментин менен сатылып атат. Анан кошумчалап айткандай, бул жакта тургандар 83 сотик жери менен. Кыскасы үйүңүздөн чыгасыз дагы огородко не эккен болсоңуз, кааласаңыз бак кыласыз, кааласаңыз клубника, малина эгип бизнести кылсаңыз болот. Россияга барбай Гүлбардын өзүндө Россия болот экен мындан кийин. Эми туугандар, азыр мына фундаментке чыгам, азыр менин үстүнө караңыздар. Мына фундаменттин узун турасы, оператор мырза келиңиз бери жака. 9га 7 бийиктигине көрүп атасыздар. 2 этажга ылайыктуу кылып салган экен акабыз. Подушкаларын коюп, могу арматураны карасаңыздар, туугандар. Өтө жоонунан коюптун арматураны эми көрүп атасыздар туугандар. Кыскасы, алсаңыздар өкүнбөйсүздөр, туугандар. Көрдүңүздөрбү? Так, эми жүрүңүздөр. Азыр мен жердин аянттарын бир катар кылып көрсөтөйүн, туугандар. Жеричи чынында яман чоң экен, Охо, акабыз ушул жерде дыйканчылык кылат экен. Мына шлангаларды көрүп атасыздарбы? Мынакей туугандар, караңыздар. Бул жерде азыр малина эгип атат экен. Малина эгип, клубника эгип, бизнес кылып атыптыр кыскасычы. Полный сатылат экен, могул көрүп атасыздар. Ограждение аябай, чындыгында аябай чоң. Мына бурчектеричи, туугандар келсеңиздер. Бурчеги дагы узун да жерчи. Почти мындай салганда 1 гектар дагы айтсаңыздар болот экен. Европага, Россияга барып не кыласыздар? Мондай сонун жерлер сатылып атканда алып ишти кылбайсыздарбы, туугандар? Мына көрүп атасыздарбы? Мына жер клубника экен. Мондай трубалардан коюп, суу түтүкчүлөрүнөн бери коюп, трубаларды. Кыскасы даяр кылып коюптур да. Алуу эле баштай турган болуп калды. Уже жаз болуп калды, ишти кылыш керек. Ана талды көрүп атасыздар, чеграны. Бир чекеси мына ушул чекеси. А экинчи бурчеги мына талды көрүп атасыз тууганым. Мына ушул жер. А бул бурчеги болсо мынакей. Ана бурчекти көрдүңүздөр, мына ушул бурчектен туугандар. Кыскасы үйдөн чыгып туруп эле дыйканчылыкты кыла бересиздер. Анан суу каяктан келет десеңдер, суудан да вообще проблема жок. Мына ал, этекте талды көрүп атасыздар, ошо талдын эле үстүндө чоң канал өттүр, ошо каналдан эле түз эле бери жака суу келет экен. Суудан, светтен эч кандай проблема жок экен. Анан да кошумча айта турган, бул жерде кандай адамдар жашайт, кошуналарымдар кандай экен десеңиздер, кошуналарымдар зор адамдар экен. Көрдүңүздөр, эки тарабыңызда кошуналар. Беймарал келесиз дагы ушул үйдү аласыз дагы, беймарал зор кылып туруп жашайсыз туугандар. Фундаментти да мен көрсөттүм. Эми баасына келе турган болсок, баасы дагы арзан коюптур, $58.000 бир аз кийин бар сүйлөшүү жолу бар экен туугандар. Гүлбардын центринде турабыз. Мына ал жакта набу Гүлбар Ош деп туруп маршрутка дагы өткөп атат. Эшигиңиздин алдыңызда көрдүңүзбү ана ак маршрутканы? Мына ошонун эле үстүндө мечит турат. А мына тушта мектеп турат. А бул тушта дагы мектеп турат. Эки мектептин эле ортосунда экенсиз. Анан ФАП, балдар бакчалары баары тең мына ушул жерге жакын экен туугандар. Сатылып жаткан чек 8 сотик фундаменти менен, анан бул жакта үлүш жердин аянты туугандар 83 сотик. Мынакей. Гүлбардык туугандар, ушул жерди сиздер өзүңүздөр алып коюңуздар. Сыртка жатка кетпесин. Көрдүңүздөр, туугандар, бизнеске дагы ылайыктуу жер экен да. Дыйканчылык кылса дагы болот экен. Эми мен азыр көчө жагына чыгам дагы, кантип таап келесиздер, адрес, ориентирлерин мен силерге айтып берейин. Анан дагы айтып кое турганчы, жүрсөңүздөр. Короче, акабыз акчанын көзүн карабайчы. Айланасын бүт жагын тосуп коюптур, Мынау торзумду көрүп атасыздарбы? Торзумдун дагы баягы дерскийин койгон экен. Мынакей дат баспаганын көрүп атасыздар, мынакей тигенек сымдардан бери, үстү астынан бери төшөптүр. Анан могул турбанда карап атасыздар, турбанда мен билегиммен жоонунан коюп коюптур акабызчы. Баардыгына түптөрүнө соңгул нелерди, стяжкаларды куюп, тегиздеп коюптур. Туугандар, көрдүңүздөр, мал, сал, сырттан башка жандык уй-пуй жылкылар кирип келбейт экен, баардыгы тосук экен. Алып ишти кыла берсеңиз болот экен, туугандар. Көрдүңүздөр, Туугандар, видеону көргөнчө бирден лайкты басыңыз, анан досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуз. Көчөгө чыгабыз, ориентир адрестерин мен силерге айтып берейин. Ассалам алейкум жалпыңыздарга. Биз турган жер Ош Араван жолу. Өзүңүздөр билгендей эле, Араванга келатканда арканы көрүп атасыздар, туугандар, көрдүңүздөр. Ушу менен эле түп-түз жүргөн болсоңуздар, Араванга барасыздар. Араванга кетпестен жолдун сол жагында Кермето айылы, Гүлбар айылы деп, мына ушул кругойдон түп-түз эле 5 мүнөт жүргөн болсоңуздар, туугандар, сатылып аткан жерге туш болосуздар. Жакшы инсандарга ушундай жакшы жерлер насип кылсын, туугандар. Ушул чекти сиздер колдон чарбаңыздар. Эгерде Талайбектен кызмат керек болгон болсо, анда бизге кайрыла бериңиздер.